Бакиев Кыргызстанга келиши мүмкүнбү? Башкы прокуратура Аскар Акаевден кийин мурдагы президент Курманбек Бакиев да Кыргызстанга келеби деген божомолдорго жооп кылып билдирүү таратты. Ага ылайык Курманбек Бакиев Кыргыз Республикасынын аймагына келсе же укук коргоо органдары тарабынан алынып келинсе, 2016 жылдын 29 июлундагы соттун өкүмүнүн негизинде токтоосуз камакка алынат. Анткени 2013 жылдын 7 апрелиндеги окуялар жана башка кылмыштар үчүн Курманбек Бакиев соттун өкүмүнө ылайык 30 жылдык мөөнөткө эркиндигинен ажыратылып, өкүм күчүнө кирген. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы Кумтөр алтын кенине байланышкан коррупциялык факт боюнча Кыргыз Республикасынын УКМКнын ведомстволор аралык тергөө тобу тарабынан кылмыш иш тергелип жатканын эске салды. Кыргыз көмүрдүн жетекчиси кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын директору Канатбек Ашырбаевдин кармалганын билдирди. Жетекчи менен бирге Кара Кече филиалынын эсепчиси да кармалып, экөө тең атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына камалышты. УКМКнын айтуусунда кармалгандар Кара Кечеде казылган көмүрдүн салмагын атайылып аз көрсөтүп, уурдоо боюнча туруктуу коррупциялык схема түзүп алышкан. Экспертизанын жыйынтыгы казылып алынган көмүрдүн көлөмү 1 жылда 370 000 тоннага азайтылып, акчасы 600 миллион сомго аз көрсөтүлгөнүн аныктаган. Эгемендүүлүк күнүндө Бишкекте аскер парады болот. Өкмөт 31 августта Бишкекте Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгы белгиленген күнү аскер парады жана эмгекчилердин парады болоорун маалымдады. Майрамды уюштуруу маселелери Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов өткөргөн жыйында талкууланганы, өлкө боюнча жалпысынан 40тан ашуун иш-чара пландашылып жатканы айтылды. Облустарда сахналашкан оюндар, концерттер, төкмө акындардын айтышы, сүрөт көргөзмөлөрү, манасчылардын, дизайнерлердин жана кол өнөрчүлөрдүн фестивалы өтөт. Марипов иш-чаралардын баары коронавируска каршы эпидемиологиялык талаптарды эске алуу менен өтүүсү тийиш экенин белгиледи. Нигерияда барымтадагы кыздар үчүн 2,4 миллион төлөндү. Нигерияда жоочулдар уурдаган окуучулардын эркин кое берилиши үчүн жети айда 2,4 миллион кун төлөндү. Банч кезинде жарыяланган кабарга караганда улуттук коопсуздук отчетунда өлкөнүн оор коопсуздук маселелери менен бетме-бет экендиги билдирилди. Өткөн жылдын ноябрь айынан ушул жылдын май айына чейин өлкөнүн түндүк батышында куралчан адамдар тарабынан 5 башка кол салууда уурдалган окуучуларды бошотуу үчүн 2,4 миллион доллар кун төлөнгөндүгү билдирилди. Нигерия өкмөтү бошотулган окуучулар үчүн кун төлөбөгөндүгүн жарыялаган. Өлкөдө куралчан кишилердин мотоциклдерге кол салгандыктан акыркы убакта кээ бир штаттарда мотоцикл колдонууга тыюу салынган. Өлкөнүн Бенуо, Плато, Катсина жана Замфара штаттарынын бир нече жол мектептеринин окуучулары уурдалган. Нигерияда мектептерге багытталган кол салуулардан улам кээ бир штаттарда билим берүү токтотулду.